Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз ушундай баардык адамдын колунан келе турган блинчиктер жасадык. Бул блинчиктер аябай даамы сонун болот. Сөзсүз видеону аягына чейин көрүңүздөр. Идишке 3 жумуртканы чагып алып, артынан кум шекерди салып алдык. Жана дагы бөлмө температурасындагы сүттү куюп, бенчиктин жардамы менен же вилканын жардамы менен жакшылап аралаштырып алыңыздар. Жакшылап аралаштырып бүткөн соң, жарым чай кашыкта туздан салып, аны дагы жакшылап аралаштырып аласыздар. Жана дагы 1,5 стакан унду өлчөп, аны дагы салып алыңыздар. Биз бул жакта видеого тартканда 1 стакан эле көрүнүп тур, жарым стакан дагы артынан сала аласыздар. Андан соң чай кашыкта соданы кошуп, жакшылап аралаштырып, 1 стакан кайнап турган кайнак сууну куюп алыңыздар. Жана дагы жакшылап аралаштырып олтуруп, артынан эң аягында болсо 3 аш кашыкта өсүмдүк майын кошуп, массабызды даярдап алабыз. Сковородкабызды кызытып алабыз дагы, андан соң өсүмдүк майы менен ушундай бирдей кылып майлап аласыздар. Сковородкабыз ысык абалга келген соң, массабызды куюп, бирдей кылып салып алыңыздар дагы. Бышкычакты күтөсүздөр. Бир бети бышкан соң, экинчи бетин бышырып аласыздар. Мына ушинтип бышыра бересиздер. Даамы аябай сонун болуп бышат. Жыттары буркурап сонун болуп бышкан блинчиктерибиз даяр болду. Сиздерге дагы сунуштайбыз. Жасап көрүңүздөр, саламатта калыңыздар.